анан сезимдер кандай болот? Кайсы сезимдер? Абе, сен уга элексиңби? Жок, эмнени? Сен биздин бөлүмгө жетекчи болот деп жатышпайбы? Койчу, каяктан айтпачы. Элиза биринчи бизге жетекчи болот деп жатышкан. Бирок шеф анын характерин билип, Айдайка болгону туура деп айткан да. Элестетсең, ал болсо кандай болот? Сен менин оюмча мыкты жетекчи болосуң. Эми өзүң деле ойлосоң, Элизаны карачы, тыпылдаган тыңыз. Элизанын жанында мен директор болгон туура эмес го. Койчу ай, ал стерва да. Элестетсең, ал бизге жетекчи болсо баарыбызды коратпайбы? Кебетесиң карасаң. Айдай, сен шеф чыкат. Бас. Сен сонун жетекчи болосуң, бар эми. Уруксат багай. Gel hadi. Gir. Otur. Саламатсыз багай. Саламатчылык. Кел Айдай. Нечесиң, чай, кофе? Жок, рахмат агай. Айдай, кыскасы мен сага бир жаңылыгым бар. Компаниябыз өнүгүп атат, кеңейип атат. Ошондуктан силердин бөлүмүңөргө мен жетекчи дайындашым керек. Анан бир канча менеджерлердин арасынан мен сени татыктуу деп эсептеп атам. Бирок агай мен Айдай, сен жашсың, опытың бар. Азырынча мен сага жардам берип турам, анча-мынча суроолордон. Отказ кабыл албайм, Айдай. Иштейсиң. рахмат. Рахмат агай, анда саламаттагыңыз. Айдайка, куттуктайм, орун кут болсун. Баарыңар куттуктап койсоңор болот. Айдайка бизге жетекчи болду. Ура! Куттуктайбыз, молодец. Молодец. Жок, рахмат. Рахмат. Жок, рахмат. Может, не стоит опережать события? Скажи, сам скажет. Кой отурсуңар? Кандайсыңар? Саламатсыз ба? Мен айтканга чейин эле баарыңар билет окшойсуңар уже. Бүгүнтөн баштап Айдайка ушул бөлүмдүн жетекчиси болуп дайындалды. Мен баардык жумушка жетишпей атам. Ошого Айдайка менин жардамчым болуп, силердин жетекчиңер болот. Куттуктай берсеңер болот. Мындан кийин баардык маселелерди Айдайка менен чогуу чече бересиңер. Жакшы иштегиле. Рахмат. Ну что, Айдайка, поздравляю. Рахмат. Интересно, чем ты это заслужила? Шефсиз калганын баарын кылам деп айткан окшойсуң. Элиза, эмне айтып жаман ойлоп атасың? Ну, не знаю. Элиза, мне кажется, или ты завидуешь ей? Башынан эле белгилүү болчу ким жетекчи болушу. Мен чындыкты баары эле билип алам. Ой, Айдайка, не переживай. Баары жакшы болот, ал эми көрө албайт просто сени. Андан көрүп айтчы, кайсы жерге барып майлайбыз. Жүрүп ойлонобуз, жүр.
начальниктерге кечиккен боло берет. Машинам бузулуп кармалып калыпчы. Да, бүгүн машинаң бузулуп калат, эртең ооруп каласың, анан уктап каласың. Сен жетекчисиң да, сага кечиккен боло берет. Шефтин, тем более эрке начальник болсун. Элизочка, ар нерсени сүйлөшпөй кел, жумушчуну сүйлөшпөй эле, кандай дейсиң? Андан көрө жылдык отчет алып келип берчи столума. Батыраак, э? Жылдык отчет. Айдайка, менден кынтыктап албайсың. Элиза, мени жек көрөр, бирок мен машинамда эмне күнөө айтсаң? Эми ал жансыз темир го. Сен не жөнүндө сүйлөп жатасың, Айдайка? Смотри. Опа, сен ушуну менден көргөн жатасың да. Сен кылдың да туурабы? Да, подружка, у тебя и без меня врагов достаточно. Это не моих рук дело. Ушыган болсун. Рахмат, Элизочка. Катыңды аябай сонун кылып жазыптырсың. Чоң рахмат. Алдым. Jek görüyorum ben seni. Jek görüyorum.
айттыңызчы. Мурда да ушундай окуя кабылдыңыз беле? Жок, байке, мындай окуя кала элекмин. Жакынкы арада кимдир бирөө менен ушкан жок эмес белеңиз? Жок. Душмандарыңыз бардыр балким. Эми душман деп айтканга болобу билбейм, бирок жумушта мага атаандашып жүргөн бир кыз бар. Эми ал кандай десем, корол баастыгын ачык эле айтат да, көрсөтүп жүрөт. Жакында эле жетекчи болуп дайындалдым. Ошол күндүн эртеси эле машинамдын дөңгөлөгүн жарышып, анан терезесине сени жек көрөм деп жазып кетиптир. Ал эми мурдагы күнү эле мен анын оозун кызыл помада менен боyoтканын көргөм. Ошол эле помаданын өңүнө окшош бир нерсе менен жазып эшигиме кыстарып кетишиптир да. Ал эми тиги артыман кууган адам да сени жек көрөм деп көп жолу айтты. Ал кыздын аты ким? Ал кыздын аты Элиза. Эми билбейм, Элиза кылды деп деле айта албайм, болгону кичине шектенип атам Элизадан. Сиз камсын ойлогонуз. Биз муну эртең териштиребиз балам. Сизди коркуп жаткан адамдарды табабыз. Эгерде үйдүн айланасында кандайдыр бир шектүүнү байкасаңыз, мага дароо чаласыз. Аты жөнүн деги билерсиз. Ага лейтенант Саткеев Эркин. Сиз Эркин деп кайрыла берсеңиз болот. Азыр болсо жанакы помада менен жазылган катты бериңизчи. Сени жек көрөм. Хорошо. Түшүнүктүү болду. Макул байке. Эң жакшы агабыз. Айдайт, что действительно думаешь, что это я? Нет, таңаттай сураштырып баштагансыңар да? Элизайым, сизди азырынча күнөөлөгөн эч ким жок. Мен азыр жөн гана иликтеп жатам. Эгерде сен чындап эле ошентип ойлосоң, анда сен адашасың. Мен андай ишке бармак эмесмин. Жүрүңүз, сиз менен сүйлөшүп алсак болобу? Замир, мага Тентиев азамат тууралуу маалымат керек болуп жатат.